Кызыл Аскерден 130 квадрат метр болгон ушул үй сатылат. Жакшы жери, природный газ, центральная канализация бар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эйсинин номери экранда описанияда жазылып турат. Сатылуучу үй Кызыл Аскерде жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн центральный көчө жана Месароша көчөнүн кесишинен өйдө карай жүрөсүздөр. Жүрүп барып Орозо көчөнүн оңго бурулсаңыздар эле сатылуучу үй жайгашкан. Анан батышты карай дальше жүрсөңүздөр Дордой Моторс Кудайберген. Чыгышты карай бир аз жүрсөңүздөр Шлагбаум Ош базарына эле бат эле барсаңыздар болот. Жана ошондой эле чоң жолдон туугандар жүргөн көп эле автобустар, маршруткалары бар экен. Месароша менен келесиздер. Орозо көчөгө келип туруп оң тарапка бурулсаңыздар, оң тараптан акей Продай дом деп көчө тарапта ээсинин номери жазылып турат. Дарек Орозова 107-үй туугандар. Участогунун аянты Кызыл китебинде 6,5 соток, фактически 7 соток экен. Чыгыш чек рамнакей бул жерден башталат. Батыш чек арасы арка кошунага чейин туугандар. Арка кошуна көк дарбазасына чейин болуп калат. Жолдор асфальт кенен. Электр энергиясы бар, природный газ бар, центральная канализация бар туугандар. Бул жерде жакын жерде бир мектеп. Андан сырткары бала бакчалар, экинчи дагы бир мектеп да жакын аралыкта. Бул жака жүрөсүздөр Глобус маркети. Бул жагынан Шлагбаум Ош базар тарап, бул тарабынан Дордой Моторс Кудайберген тарапка эле бат эле барсаңыздар болот туугандар. Көчө тараптан көрдүңүздөр забор, дарбазасы жана шашылгандар бул номерлер менен байланыша бересиздер. Түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар. Куросуна киргенде мынакей 130 квадрат метр болгон кызыл кирпичтен салынган үй, сырткы тарабы фасад травертин менен жасалган жана дарбазадан киресиздер. Бул жерде машина койгонго кенен жайы жана үйдүн төрүндө дагы бош жер бар. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Бул жагында мондай туялар туугандар. Эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Киргенде туугандар мына ушундай коридор түз киребиз. Санузел. Бул жакка карай кирсек калган бөлмөлөр. Азыр бул жакта бир чекеден көргөзөм туугандар. Жалпысынан 130 квадрат метр болгон үй. Отопление газовый котел менен жылыйт. Бул жакта раковина орнотулуп суу чыгарылып туруп. Мынакей бул жакта душевой кабина, кир жууган машинанын орду, унитаз. Мынакей. Андан ары бери карай жүрсөк ушундай бир чоң бөлмө. Болдору ламинат, түштүк тараптан терезелер, отоплениянын батареялары жана бул эшиктен киребиз. Спальный бөлмөсү. Мынакей түштүк тараптан терезелер. Так. Бул жагында мындай дагы бир бөлмө. Түндүк тараптан терезеси. Көрүп турсаңыздар ремонт жана бул жерден кирсек ушундай чоң зал, студия экен туугандар. Кухня, тамактануучу жайы. Түндүк тарабынан панорамный мындай чоң терезеси жана калсаңыздар могу жерде жаап койсоңуздар деле болот. Себеп сырттан дагы бир өзүнчө эшик орнотулган. Бул тарабы менен дагы сиздер кирип чыга аласыздар. Жана ошондой эле бул чоң терезеден мынакей бул жактагы зеленый зона, бактар сом болуп көрүнөт экен туугандар. Андан ары дагы эмне маалымат? Үйүбүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Бул жак жанакы чоң панорамный терезе. Бул жагында 20 тонналык контейнер, ал жакты летний кухня же склад катары колдоносуздарбы. Анан могу жакта навеси, анын түбүндө тапчан бар экен туугандар. Тапчан. Участок 4 тарабынан мындай заборлор менен тосулган жана бул жагында ушундай бош жери, жаш бактары, клубника жер жемиши жана эң эле түндүк чегара мына бул кошуна менен болгон бескаблоктон заборго чейин болуп калат. Анан каалаган киши туугандар бул жагында да курулуш кыласыздарбы же жашыл зона, жер жемиш мындай бак кыласыздарбы? Өзүңүздөр карап көрөсүздөр туугандар. Так. 6,5 соток, документ боюнча фактически 7 соток болгон жер. Бул объекттин баасы $150,000 сурап атыптыр. Эйсинин номери 0702 07 0300. 0702 07 0300. Түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар, дагы соталашуу, сүйлөшүү болот.